Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Таластын четинен туугандар чоң сарай сатка чыкты. Көңүл буруңуздар, мынайки өзүңүздөр көргөндөй аябай чоң, 160 баш батат. Бул жака кандай келебиз, башынан баштап сиздерге түшүндүрүп, тартып берейин видеого. Экрандан алыспай туруңуздар. Туугандар, мал базарды баарыбыз билебиз. Сол жака кетет, бул Фрунзе көчөсү. Ал эми биз мусорный свалка бар, ошо оң жакты көздөй кетебиз туугандар. Түз келатканда ушул жерде эки бурулуш бар, оңго жана солго. Адашпаңыздар, сол жагы менен кетебиз. Мынайки ошо жол менен түз эле келе бергенде туугандар, мынайки ушу мусорный свалка көрүнөт. Адан да өтөбүз, түз кете беребиз жол менен. Ал эми түз келатканда бул жерде дагы эки бурулуш бар, оң жакты көздөй. Бул жерде алтын казык курулуштун карьери бар. Ошо карьерди көздөй кайрылабыз дагы, ушу менен түп-түз кетебиз. Туугандар, биз жетип калдык. Мынакей жана карьердин жол менен түз эле келатканда сарай көрүнөт. Сол жакты көздөй бурулуп, 100 метр айдагандан кийин эле оң жакты көздөй бурулабыз. Туугандар, дареги баарыңыздарга эле түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда эмесе жүрүңүздөр, сиздерге сарайды толугу менен тартып берели. Мынакей бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай жашай турганда үйү бар туугандар, 3 бөлмөлүү. Сарайдын жалпы аянты 43 сотых. Бул жерде бетон турат, ошонун аркы жагында дагы бир сарайдын туугандар мес таза бар экен. Да айта кетчү нерсе туугандар, жакшы айнектерден коюптур, мынакей ачылып жапканга ыңгайлуу. Жүрүңүздөр, анда сарайдын ичине кирип, сарайдын ичин сиздерге толугу менен тартып берели мынакей. Сарайдын узун туурасы жалпысынан 85 14, 160 баш батат. Жана ошондой эле бул бочкалар тууралуу айта кетсем, бул бочкаларда суу бар экен. Ушул бочкалар аркылуу пайылка суу иче турган, суу өзүнөн өзү эле толуп турган мынакей ушундай темирден жасалган пайылкага суу тарап турат туугандар. Сарайдын ылдый жагында сиздерге тартып берейин. Мынакей бул жагында да бурчта дал ошондой бочкалар бар экен. Ал эми туугандар, бул кыгын кандай кылып тазалайм десеңиздер, ушул эки жактан ортого агызып кыгын, ушул толгондон кийин говновозго бата турган ортодо чоң труба бар, дубалдын аркы бетинен чыккан. Ошол труба аркылуу сордуруп алсаңыздар болот экен. Мынакей туугандар, говновоз дагы бар экен, кыжалат болбойсуздар. Мынакей бул жерде жана айткандай эле дубалдан труба чыккан, ушул жерден сордуп алсаңыздар болот. Да жакшы нерсе туугандар, бул сарайда силосная яма бар экен. Мынакей бул силос пресстелген, көгөрбөйт туугандар. Сарайдын жалпы аянтын өйдөнөн дагы бир тартып берип коеюн. Мынакей бул жана айткандай эле бул жерде дагы бир сарайдын орду бар туугандар. Үйүн ишин тартып берейин анда туугандар. Мынакей түз эле киргенде бул жерде тамак аш жасаганга ыңгайлуу жер бар экен. Жана ошондой эле отопление бар. Мынакей түз эле киргенде сол жагында бир спальня бар экен. Ал эми ортосунда чай иче турган бөлмө бар туугандар. Жана оң жагында дагы бир спальня бар экен. Ошондой эле мончо дагы бар экен. Мынакей бул жеринде дагы ушу раздевалка, рабочий кийимдер чече турган. Ал эми бул жеринде болсо суу алынып жууна турган жер бар туугандар. Мынакей туугандар, бул жер 5 гектар, сарайга кошулуп кошо сатылып жатат. Бул жерде 5-6 дарак турат. Ошол жерден баштап аянты мынакей бул жерде столба көрүнүп турса керек. Ушу столбага чейин узун 5 гектар экен. Базы келишим түрдө ушул видеого эс номерин калтырдык, өзүңүздөр да чалып байланышсаңыздар болот. Жалпысынан үйлөр да бар тегерек четинде туугандар, аябай жакшы жерде жайгашкан, чалып байланышыңыздар.